Assalamu alaikum урматтуу Мединен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Жалал-Абад облусуна кетип баратам жолдо. Тагыраагы Жалал-Абад облусуна караштуу Октябрь деген айылга жакын Ынтымак деген айылга кетип баратам. Мындай тагыраагын айтып атам да сиздергечи. Ынтымак деген айылда Турсун деген 80 жашка чыккан энесин атайын Москвадан эң кичүү уулу Нурлан жана келини Гүлжан дегендер куттуктап атышат. Мен азыр саналуу сааттарда мен ошол аймакка кирип барамын. Жол алысыраак, бирок ошондой болсо дагы эненин батасы мен үчүн ыйык. Лайк басыңыздар, катталыңыздар. Азыр сүйүнүчтүү сиздер менен дагы бир ирет жакшынакай көрүнүштү чогуу бөлүшөмүн. Assalamu alaikum урматтуу Мединен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Турсун энебиздин кандай жакшысызбы? Могул жакта күнү турат. Турсун энебиздин үйүнө түшүп эле келдимби? Нурлан деген акеңиз бар беле? Гүлжан деген жеңиңиз бар, ошолордун атынан. Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Энебиз отурабы? Бул подаркасын сиз дагы алып алсаңыз колго. Жай намазы менен жолугу. Экөөң кошо. Сиз кимис болосуз? Нерсе болосузбу? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, саналуу мүнөттөрдө биз энебиздин жанына кирип барабыз. Кантип турат? Жактабы? Ой, элеңе. Биринчи кабаттабы? Siz giriyoruz, başta veriniz. Tursun endenizde hazır sanalım metrede kutuktayız. Hurmatlı görüşler. Üstüdeki. Üstüdeki ne? Bak. Bak. Endenizin canında adamlar var mı? Geliriz. Hurmatlı görüşler. Assalamu alaikum. Kandayсыздар, жакшысыздарбы? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Турсун эне кандайсыз, жакшысызбы? Туура эле учурашып атамбы? Майли, ушул жака отургузуп бериңиз да Турсун энени. Эне кандайсыз, жакшысызбы денсаулыктарыңыз? Россияда Нурлан деген балаңыз бар беле? Гүлжан деген келиниңиз бар, Бул Мединен программасы, мен аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн 80 жашка чыгыпсыз, Гүлдү берип койсоңуз, Гүлдү. Бул программаны атайын ушул Россиядан Нурлан балаңыз бейишим энем деп жазып, жашына калып ушунда буйрутма берди эле. Жолугу менен жай намазын берип койсоңуз. Гүлжан деген келиниңиз бар, Ошол Гүлжан деген келиниңиз азыр байланышабыз деп турат. Бир телефон болсо бир байланыштык болсорбу чалып туруп, Эне кандайсыз? Мына ушуну күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Мен телефон ылдый да. Бул сюрпризди күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Күткөн эмесмин. Күткөн эмессизби? Аяктан. Канчага чыктыңыз эне? 80ге толуп атам да. 80ге чыктыңыз. Сизди 80 деп эч ким ойлобойт эне. 60 жашка чыккандай эле элестетип атабыз да, мына айтканда жап-жаш, Кудай буйрса 90-100 жылдыгыңызга келели. Намаз окуганда балаңызга, келиниңизге, неберелериңизге ушул жакшы кылып буга чейин эле бата берип жүрөсүз да турабы ар бир намазыңызда. Ошого бүгүн туулган күнүмдө энемин негизги максат бул белектер эмес, негизги максат ушул энемин элесин кадырга алып калалы деген бир жакшы ниет. Эне жаш кезиңизде эмне жумуштарды кылдыңыз? Кандай эмгек менен ушунча баланы чоңойттуңуз дегендей. Мен эми гробочу болуп эле 7-классты бүтүп турмушка чыгып. Шалым болсо мугалим эле анан, өзүм болсо ушу Телевизорга чыгасыз апа, жакшына. мектепте
Baldarga internette powur bolup жүрдüm. Aş poşçu oldunuz beni. O anan mektepte çıgarda uğursa oldum oşentip 20 ajak iştep. Baldarda emin çoğun güçe 3-4 bugün iştebey жүрüp çoğoyttum. Anan keyin birin-biri karap kalganda endi. Şimdi 8 balan çoğoyttum. Çınıgı ak emgek menen, çınıgı bayağı peşenetler menen çoğoyttum deňiz ene ha. Anan alas gelgesip ne verelerdi? Ben 4-5 çoğoytup koydum. Al emi azırkı Azır zamanda işim myzam barında. çenemde görünüş bolup kaldı ene turabı. İşim barında emi. Sonur kapakkan al mezgilde. Yaş. Sonur kapakkanı. Al mezgilde. Eski migrat bespot. Alar meni bakkıday olup kaldı. Abi. Ene azır uşul tapta al akbalыңız kандай ene? Uşul den soğuksuda surap koyuş bulu ilk mildet. O hazır emi. Jakşilemi. Anam şu gede kutuk olum oğlum benim oğlum. Emi karılıkta ne turabı? Karılıkta ene. Kandayn oraya koydum. Ene tursun ene. Azır mınaki Rossiyadagı balаңыз menen geliniňiz kütüp atat tüz efirde süйлöştürüp koysaňız ene. Urmatly görüşler azır Rossiya şaharynda emeklenip жаткан balası Nurlan, gelini Gülcan jana neberleri. YouTube'dan çıkar yapar. Çıkıp atar. Şol jaktan zonop klas süyleyberiniz. Ece siz süyley beriňiz. Hem baldarım bäri çoğulganda patanı çoğu vermeyt bilem de azır uşağa bere vereyim. Jo, bul azır üzülüp kaldı gaýra baştan çalıp berip koysaňız, balkim basılıp kaldyby. Bilmem yerim basıp. Hazır Gülcenlerge bata veriyoruz apa. Haydi şu. Kana şu Nurlan balаңыз menen Gülcan geliniňizge bir bata berip koyuňuz ene. Nurlan balam esen aman oynap gülüp yürüsün. Şular meni estep. Кармап турайын ба? Бата Ооба, кармап tursaňyz aýa sonun batly. Meni estep, meni şular arkaman sıylap yürgönüne min kalla şükür. Şu baldarım bardığı baktılı olsun, talaylı olsun, ömrü uzun olsun. Şu bala çakası menen oynap gülüp yürüsün, eş yamandık görüşmesin. Baldarımdağı şu nevereleri menen şok Nurlan balamdağı kızları var, uğulu yok. O şok kızlarının baktılı olsun, o şok kızların arkasından österi dağı hayrımızı kızlardan olsun, akıl esti kızlardan olsun. Österinden teni taza olup, işleri iyilikte olup, oynap gülüp yürüsün. Şu baldarım arkasından, buna o baldarımın bardığı teni taza olsun, eş yamandık görüşmeyin. Neyini sıyraşı şu seslerine çıkarıp tozup beri atışat. Kudağa şükür, min kalla şükür olamışların. Şimdi bir toz vatkan mı? Jaşlı olun ama. Aynıs. Evet, sapol. Endekebis bul kursançılıktan, kuwançtan göz ýaşa ene turabı. Şu baldarım bilbey, şu otel kıskaların beri bir yakta. Bul Jaman bolsun, eş jamandık görüşmesin. Şu baldarım balalı olup, çakarlı olup, bardığıma okşap. Jakşyda, urmatsyda jürüyorum, jaşymda dele jakşyda jürdüm. Hazır Kudağa şükür baldarımın neverelerime berişindim. kança bala, kança kız, kança nebere, kança çevereňiz bar ene. Hem bir 4 kızım var. Batır endekesden ha. Ova. Anan neverelerin sanına jetpe kaldım. 30'dan aşağı 35 olsa. Ömürlerin bersin ha, ömürlerin bersin. Çevrelerim 40 çaklı olup kaldı. 40 çakta olup kaldı. 40'tan da aşıp kalsa gerek. Hazır esebi joktu atındaki tursun enebis. Kudağa şükür. Endi emi bul sizden hazır jaşyp atkanыңыз den soğluğuňuzga şifa bolup ketet Kuday berse. Sebep degende bul sүйünüştün göz jaşı. Şu çalıňyz turaly bir-iki oz söz gep bolsaňyz jakşy bolup ele. Çalım dele jakşyraak ele, jakşyn ele jürüp iştep jürüyem pensiýaga çykkanına 3-4 ýyl bolganda ötüp ketdi. Şu baldarymyň bardygyny üýlep jaýlap kalgan. Bir kız gana kalgan uşularyň baryny okuttu, çokuttu, jakşy günderge apardı, bardygyny üýledi, jaýlady, kızlardy berdi. Anan özü bir başta şu jüregi orup ötüp ketdi. Jakşy iştep jürdi, 40 ýyl 42 ýyl işledim dep jürdi. Mektepde mugalim bolup. Çalıňyz mugalim bolup emekdendi ba? Ova. Şu yaşynan. Şu lagartu tarmagyna aýan köp çoň salymdardy koşkan eken de. Ela oldu, fizik mugalimiler. Anan Uşul Sayıl 68 67'sinde ötüp ketdi şularni. Emi barym jırgalyn görüp şuntip magşap tuğulgan günlerini emi ötközüp berip, emi baldar özü menen özü bolaýyn degende ötüp ketdi.
Бейишин берсин. Аркасы бул элек болчу эткенде. Ошол жаш кезде ошол 4 кыз 4 баланы чоңойтууда кыйынчылыктар болду беле? Эми жакшы заман болуп кетти, көп эле кыйналганыбыз жок. Ал убакта мугалимдерден башка айлык албайт эле. Өзүм да турмуш иштеп, кыйналганда кыйналдык. Жаңыдан бөлүнгөндө ата-энебиз, кайната кайненем жок болчу. Анан өзүбүз үй алып, өзүбүз мээнет менен үйдү жайлап, Кудайга шүгүр. Мээнет менен балдарды бактык, окуттук, таза эмгегибиз менен чоңойттук. Жаман мындай юпалас кошподук, Кудайга шүгүр. Балдарым баары таза чоңойду, таза эмгек менен, таза оокат менен ичишип чоңоюшту. Эне ушул учурдан пайдаланып, ушул азыркы өсүп келаткан жаштарга эмне дейт элеңиз? Ушул азыркы коом менен ушу сиздердин убагыңыздарда коомдун айырмасы бар беле? Бар эми, анан биз убакта эми жаңыдан согуштар бүтүп, мен куду согуш маалында туулгам, башталган. Анан азыркы балдар эркин жыргап эле өскөнсүп атат, мурункуга караганда. Биз коем жетишпей кыйналып. Жокчулукту көрдүңүздөр эне? Ушу жакшынакай баштанып эле жүргөнбүз. Кыйын ачка калганыбыз жок эми. Мен кичинекейимде согуш бүтүп кетиптир. Анан азыркылар Кудайга шүгүр мынантип жыргап, колунда телефондору бар. Каалаган убактан каалагандай сүйлөшөт деңиз, Ачка калган эч ким жок, кийим бүтүн деңиз. Үйлөрдү салып, мына неберемдин үйү бул. Бул небереңиздин үйү? Неберем үйдү салып бөлүнүп, жакшы Кудайга шүгүр. Ушулардын азыр ушу жерде отурам. Ушу неберем бар, кичине чоңойтконмун, ошон үчүн үйлөрү жылуу экен, ушул жерде отуруп. Биздин үйүбүз Архангел деген кыштакта, тоодо. Анан ушул жерде жашап. Эми эне азыр сизди 5 колдоп, 5 колго 2 колдоп көтөрүп, ушундай бөпөлөгөндө анан качан бөпөлөй тура ушунчалык эрезеге жеткирдиңиз, неберелериңизге чейин багып чоңойтсуз. Мына карылыктын доору, мына карылыктагы бактылуулук деп ушуну айтат эне. Кудайга шүгүр. Эми эне ушул Нурлан балаңыз менен Гүлжан келиниңиз жана неберелериңиз, ушул жакта жүргөн неберелериңиз, ушул энем бир жакшынакай бир кыңылдап калчу эле кескес, ырдап калчу эле кескес деп калды. Анан эми 80 жашка чыккан эненин бир жакшынакай бир баягы эмелерди кошуп койчу элеңиздер го, андай бир санаат ырларынан деле кошуп койчу элеңиз го. Алар ырды азыр саксын унутуп калдым, мына мусулманчылыкка намаз окуп кеткенден бери чынында. Такыр унуттум азыр, билбейм. Башым билсем, аягым билбейм. Мен болдум акыстарым. Макул эне. Макул эне. Азыр сиздин убактылуу сиз менен болгон маекти токтотуп туруп, азыр бул жерге келген аксакалдардан жана ушул тууган эң жакын адамыңыздардан бир интервью алалы. Анан дагы сиз даярданып туруң, сизге дагы кайрылып келебиз, эне. Мен чоң балам. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей чоң балаңыз энебиздин жанына келип сүйлөсөңүздөр, аябай фон жакшы чыгат да. Кана. Эже, өзүңүздү тааныштырып туруп анан кийин бир энекеге бир арнаган сөзүңүз болсо бир арнап койсоңуз. Сиз кимис болосуз? Экинчи кызы. Экинчи кызы. Мынакей сиз үчүн бул бейиштин образында болгон адам Жестебиз. бүгүн мактабаганда качан мактайсыз, туурабы? Мына ушул элесиңиздер архив болуп калып калсын, кийинки небере чеберлери да көрүп, энесин эстеп, энесине болгон сагынычын жазып турсун деген максатта ушул Россия жергесинен иниңиз болуп атат, бир тууганыңыз Нурлан мырза. Нурлан мырза, азыр ирети менен отуруп бериңиздер. Бири-бириңиздерди тааныштырып туруп анан кийин сүйлөй бересиздер. Азыр мына ушул эжеге сөз берилип калгандыктан эже улай бериңиз. Мен апамдын экинчи кызы болом. Атым Керемет. Алай районунан келдим азыр. Апам бүгүн туулган күнү 80 жылдык юбилей менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Үй бүлөм атынан, өзүм атынан, небере чөбөрөлердин атынан. Апама дагы Кудайдын берген жашын жашай берсин, берген ырыскысын иче берсин. Атабыз көрбөгөндө апабыз көрүп атат, Кудай кааласа. Кудайга шүгүр эле. Буларга ден соолук тилейм. Балдарына ден соолук тилейм. Ынтымактуу, ырыскылуу, байбиче болуп. Келиңиздер.
Кудайдын берген жакшы күндөрүн көрө берсин. О, мен айтқаныңыз кесімді. Сіздің атыңызды кім қойыптыр? Сұрап көрдіңіз бе? Керемет деп. Оқымыш өзгөчө ат екен, мен бұндай аттарды көпчүлүк угуп көрбөйбүз да, мындай керемет деген. Бермет, башка аттарды угуп жүрөбүз, бирок керемет деген ат жакшы экен. Мени биринчи укканда деле бардык жерде, окуган жеримде деле, институтта деле Кайрылып сурашабы? Ким койгон деп сурашкан да. Ооба. Албетте атам менен апам койгон деп айтам да. Атасы койгон мына анда карама дегенди билесиңби? Ооба. Төрөлгөн ана кереметтин Токойдо төрөлдү ушундай жакшы жерде деп атасы койгон. Бир бааны институт окутуучуна бирден бааны ушу атым үчүн деле алчу болчумун. Тура. Ушу атыңызга затыңыз жарашкан, ушу энебиздин батасын алып жүрүп, ушу энебиздин да жакшы күндөрүн, көргөн күндөрү сиздерге да буйрусун, жакшы баталары сиздердин дагы ушундай кийинки сиздердин дагы энелик бала чакаңыздарга чейин өтө улансын. Ооба, андан кийинки мынакей энебиз. Эң чоң кыз болосузбу? Ооба. Апам менен атамын эң биринчи көргөн. Сиздин атыңыз ким? Кызы болом, менин атым Салтанат. Салтанат деп, мынакей жакшы ат. Менин атымды дагы атам койгон экен. Эми ал убакта Салтанат деген кино чыкканда биринчи жолу. Ошол Салтанат киносун көргөндөн кийин атам ушу менин атымды койгон экен. Биринчи ушу көргөн наристези мен болом. Эми бүгүн апамдын эң жакшы күнү, кубанычтуу күнүбүз баарыбыздын балдарынын, неберелеринин. Анткени апам бүгүн мына 80 жаштыгын белгилеп отурабыз. Аллага шүгүр, ушунчалыгына шүгүр кылып отурам. Эми ушунча балдарды чоңойтуп, кыздарды чоңойтуп, ушунча неберелери болуп, апам аябай мындай айтканда Бактылуу, бактылуу кемпир. Ушунчалык бактылуу кемпир. Ушунчалыгына шүгүр деп отурабыз. Аллага миң мертебе шүгүр кылам. Салтанат эже, ушу күнгө чейин айтпаган сөзүңүздү мына ушул азыр айтпаганда качан айтасыз? Эми Мен сизди сүйөм апа деп, ушундай бетинен өп турасызбы? Аллага шүгүр. Апамы өмүр бою сүйүп келгенмин, мен дагы деле сүйө берем. Апамдай, жакын апамдай мээримдүү мага эч ким жок болуш керек. Турсун эне. Дүйнөдө эң жакыным ушул апам. Салтанат эже, жашыңыз канчага чыгып калды сиздин? 64. 64. Турсун эне. Жаш баладай эле көрүнөт да, мисалы туурабы сизге? Мурдагы эле кичинекей баладай болуп көрүнөт да, жаныңызда отурган керемет деле кызыңыз, Мына 64 жашка чыгып калса да, кыздарыңыз деле бир 40-50-нин тегерегиндегидей көрүнөт экен. Мына ушундай жашынакай, мына күч кубаттуу, ушундай жашынакай ыймандуу кыздарды өстүрүп чоңойду, эки жактагы кызыңыз отурат. Кимиси мындай өзгөчөрөөк? Батарымы, балдарымы, бири жакшы, бири жаман деп айта албайм. Жок, жаман эмес, өзгөчөрөөк. Мисалы Салтанат кызыңыздын керемети кандай, керемет кызыңыздын керемети кандай дегендей. Бул үй бүлөлүк архивдене. Ошон үчүн баягы эсте калсын үчүн эстелик. Балдарым баары деле жакшы эле көрөм. Ал жакта жашаган жакшы болсо керек. Бир аз сыйга, урматка. Алыс жерде кичине сыйлуу болуш керек ушу керемет кызы. Бизге дагы сыйлуу, анткени бул алыс жерде жашайт. Бир жылда бир келет. Мындай жакшылыктарга келип коюптар. Анан эми баягы жакын кыздын анча баркы жогорак болот эмеспи? Алыс кыздын баркы көбүрөөк деп биз көбүнчө ушу алыстагы кызды жакшы көрөт. Апам деле жакшы болуш керек, анан ичинен айткысы келбей атат да. Алыс болгондо ошондо кайерде жашайсыз сиз? Алайда жашайт. Алай жергесинде. Алай жергесинен келишти. Мынакей эки жагында эки кыз отурат эми. Бир 4 сапырды ырдап туруп анан башка жакка өтүп кетели. Ана эки кыз биригип туруп ана энебизге ырдабаганда качан ырдайсыздар? Мына жүрөктөн чыккан бир сөздөр сүйлөгөндө качан сүйлөйсүздөр? Мына азыр сүйлөп калалы. Бул бир эми албетте алдыда аябай жакшылык күндөр бар. Энебиздин 100 жылдыгына да келебиз деп үмүттөнөбүз. Бирок мына ушул тасма архив болуп калсын. Кана биз бир 4 сапыр энебизге арнап бир жакшынакай эне жөнүндө аябай ырларды толтура дегендей. Бул туулган күндүн урматына 80 жаштагы ар кимге насип кыла бербейт азыркы заманда. Ойлонбой келип мен такыр эле. Анда сиздер даярданып туруңуздар, бирок сөзсүз ырдатам. Сөзсүз энебизге. Кана сиз даяр окшойсуз, белектерди берип калайын дейсизби? Мынакей белектерди бериңиз, кана. Апам Мактанып туруп бериңизчи кана. Мактанып туруп. апамын Кана. кулагына ушу күмүштөй алтындай апам бар, алтын такканбыз ушу кулагына күмүш экөөсүн тагып алайын. Бул өзүңүздүн атыңызданбы? Жок, баарыбыздын атында. Баардыгыңыздардын атынан. Ооба деп берейин деп бир аз калды. Ооба деп берейин деп. Өзүмдүн атынан десем. Мынакей, Турсун энебиз, Токтотуп мына жерде. Турсун энебиздин белек бешкектерин кыздары, жакшынакай кыздары тапшырып аткан учуру. Бул урматтуу телевизор, сиздердин дагы апаңыздар болсо ушундай бактылуу мүнөттөрдү кое бербеңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бактылуу мүнөттөр. Бир келет, бир кетет.
Мен tağa albayım bunu. Sen tağım. Men özüm. Meyli mına kızları biz emne bergenin kanday sözler var ekendigin biz duyup bildik, öz gözü menен gördük. Andan kийинки эң чоң уулу dedim. Ошол уулуна сөз берелим. Мына бейиш менем деген жаклаган гүл аркаңызда турат. Бул жаныңызда болсо бейиштин образында болгон энебиз турат да. Мен Ошол бир жан дүйнөңүздөгү эч кимге айта элек, энеңизге айта элек сөзүңүздү айтыңыз мына. ең чоң баласы болам. Biz 4 uul 4 kızды çoğaltkan biz ata apamız. Bugün apam da 80'ge çıkıp oturat dem dağı. Kuda kalasa Kuday bergen yaşты yaşasın. Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз? Men özüm 60'ga çıktım bu yıl. 60 жаш. Kuda kalasa dem jakımda 60'ga çıkam. Şu apamız hem jakşı den soğuk kalayız, jakşılıklar kalayız. Arzayım şunday balдар uul kızlarının hurmatçılığını görüp bizim törüste bolaversin. Атабыз тууралуу да бир эки ооз кеп. Atağız, hem atağız komuz ötüp ketken. Бул ооба сүйүнүчтүн көз жашы. Ооба, сүйүнүчтүн көз жашы. Сиз себептегенде ошол аксакалды аябай көбүрөөк көрүп калган адам катары да, аксакалга биринчи бакыт тартылган адам катары. Бир аз толкунданып турасыз, бирок сүйлөй бериңиз. İkinci orasından öptürüyoruz. Азыр кайра эле сизге келебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Бир аз ата экесин эстеген чоң уулу бир аз толкунданып турат, андан кийинки уулуна сөз бере берели. Мынакей, сиз ушул бүгүнкү адам, бүгүнкү ыйык эне тууралуу. Apam менен атам экинчи уулу болом. Акаман кийин экинчи уулу. Атым Мактал. Уулдардан экинчи уулу болот. Çapamam 80 yıllık evliliğine. Daha kısa yaştan versin. Apam yüzge çıksın, ömür uzun olsun. Apama жақсы egilikterde kalayım. Ondan жақсы 500 inem. Apam Apama densoluk kalayım. Törüzdün görkü olup peşenizde bar olsun. Dağı Күч кубат берип, өмүр берсин. Апам şu yüzge çıksın. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Жакшы. Жакшы. Жакшы, рахмат. Азыр бул байкебизди дагы бир жолу сүйлөтө кетпесек болбойт. Андан кийинки энебиз болгон өзүңүздүн жакшы тилектериңизди билдире берсеңиз болот. Şu atağız hem yaşı sel ertarak etip kaldı. Al bolğanda da jakşı bolot. Жок, бул мыйзам ченемди көрүнүш себеп дегенде сезип аткандыр деген бир тилек болуп атат, ниет болуп атат. Энебиз дагы сөз кыла кеткенден кийин бул ушунча адамдын топтолушуна, ушунчалык берекелүү адамдардын чөйрөнүн топтолушуна мына ошол кишинин бирден бир чоң себеби бар деген максатта биз туюп сезип жаткандыр деген максатта эгер ал жөнүндө кеп кылбасак бир аз төрөмөс болуп калабы деп сурап атабыз да. Hem ben öz atam balazımın. Үй бүлөлүк айтып болуп калат. Сүйлөй бериңиz. Bana biz Arhangelik bolamız, atağız türüğünde tez barıp turat ilem de. Bu atağız ötkenden үйгө дагы баргың келип аткан да. Баягы ээңсирегендей болуп, бирок энекебиз бар да, энекебиз бар үчүн келип атасыз да. Ата эне эми Кудай буйрса ушул канжыгага байлап жүрбөйбүз деген максатта ушул балаң бир тууган энеңиз Нурлан ушундай бир ниет кылып, кадырга алып калалы деп ушундай бир тилек кылган экен да. Алыста жүргөн Нурлан өлкөбүз менен келинибиз дагы аман болсун, эсен болсун. Ошолдогу уул кыздардын урматсыздыгын көрсүн, ошолор дагы апамдай болуп 80 yaşka çıksın, 90, 100'e çıksın. Köp yaşasın. Uğul kızların olmasını görsün. Alışta jotuşlarga den soğuk kalay. Oşlardagı oşo gelinimiz de oşunday baybiçe olup, apam yaşagan kurakka jetsin. Nurlan ülkemiz dagı oşunday köp yaşasın, oğrubasın, sırtqabasın. Şu elin arasında el katar oynap külüp yüze versin alışta. Oyun atkanız kesinlikle Şu bardık şu apam, balдар, kızlar bardık biz. Aman bolsun, el yurt aman bolsun.
жамандык көрбөзүн, мына апабыз карыганда şu биздин сыйырматыбыз болуп, биздин төрүбүздө ойноп жүрө берсин. Жана сөз болду го, аба мисалы энекебиз үчүн сиз дагы эле жаш баласыз да. Мына эми азыр бетинен сүйүп куттуктачу кез келди, учур келди. Куттуктап койсоңуз болот. 80 жерiniz болsun abla. Кайсы канал бул? Мен менем деген канал бар өзүм чечени. Мен мындан кийин тынбай көрүп турасыз, Кудай берсечи. Ал жерде ушул менин программасында 1000ге жетип калды окшойт, мактанбасам. Аябай көп, аябай көп. Экинчи күйөө аласың да, эми Азыр бияк макул мынакей күйөө баланы пайгамбарым сыйлап берди дейт мынакей. Келиңиз эми мына кайненеңиздин жанына жок. Бияк отражение болуп калат экен. Мына күйөө бала деген бул ар бир үй бүлө үчүн бир орду бар салттуу нерсе да бул. Бул кайненеңизди мактаңчы гана бир эли журт миллиондогон адамдар көрөт. Сиз кайненеңизди кантип мактайсыз? Өзү сүйлөй турган сөздү башынан эле тындыра коет экенсиз. Мактаңчы деп айтпайт да, мактанды анау дегенде тынып каласың. Ошол үчүн биз болгон жакшы сөзүбүздү айтабыз. Ошондо эми ден соолугун берсин, аман болсун, бар болсун. Дайыма ушу күлүп жайнап жүрө берсин. Биздин ортобузда ушу келе турган буягда кайным айтты го, келе турган үйүбүз ушак, кабар ала турган энебиз, апабыз ушак болгондон ушул жерге сөзсүз түрдө келебиз. Анткени булар канча сезилбесе керек, биз эми алыс жерде болгондуктан алайдан атартып келип отурабыз. Дайыма эле келип отуруп кабар алып сурап турабыз. Аны менен кошо да ушул бир туугандарын, ушу эже сиңдилерин, карындаштарым дегенде бардыгынан кабар алып турганга биз милдеттүүбүз. Анткени биз эркек бала болгондон кийин бардыгына тегиз карашыбыз керек. Күйөө бала болсом дагы мен ушу бардыгына келип эже, ака, ука деп барып турам. Ооба. Азыркы айтканыңыз ал боло турган нерсе да, айтыла турган нерсе. Мен түз суроо берип атам да, себеп дегенде программанын өзүнүн негизги тематикасы ушундай да. Кайненеңизди мактаңчы деп аткан сөз бул. Сиз кайненеңиз үчүн сыймыктанасызбы деген сөздүн эле бир мааниси, синоними. Кайненебиз бар, ошол кайненебиз менен сыймыктанабыз. Мен о кичинемен келгенден баштап апам баардык колунан келген нерсесин берип, тамагын, ашын, урмат сыйын жөлөк таяп ушунчалык эрежеге жеткирген жакшы сөзүн айткан ушу апабыз болуп эсептелет. Ошого биз сыймыктанабыз. Ушул жашка жаш көрсүн апа, сизге дагы арыбаң, карыбаң, эч качан чарчабай ушинтип ойноп күлүп жүрө бериң. Биздин арабызда ушу бийик туткан туу болуп сизди гана эстеп жүрөлү. Ал эми ушундайды эстеп, келечекте эсте калсын деген Нурлан менен Нуржанга дагы чоң рахмат. Булар алыс жерде тургандыктан тууган уруктун кадыр баркын билет. Анткени биз жакын болгондо ушунчалык сезбейбиз. Алыс жерде болсо да эстеп, ушунчалык эсте калсын деген чоң рахмат, иштерине ийгилик, бала чакасы менен, кыздары менен тынч болсун, аман болсун, бар болсун. Мен мынакей сонун сөз болду мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Чоң күйөө баласы. Атыңыз ким? Менин атым Камбар. Камбар күйөө баласынын сөзүн уктуңуздар. Мына андан кийин 3-чү баласы деп угуп калдым. 3-чү баласы келиңиз. Энеңиздин жанына келгенде бул 3-чү бала бир эрке бала болсо керек. Эрке бала болсо керек. Мына ушул энеңизге болгон өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөзүңүз. Эмне десем, бүгүнкү апа 80 жылдын үстүнөн 80 жашка чыгып бүгүн туулган күнү болуп турат, Кудай кааласа. Мындан кийин да жакшы шанс, Кудайым бизге да мындан кийин жакшы жаштарды берсин, ошо берген жаштын ичинде оорубай, сыркабай, ушу бала чаканын астында неберелериңиз менен, уулдарыңыз менен ушу биздин арабызда жүрө бериңиз, оорубай, сыркабай. Главное ошол эле. Ден соолук берсин, калган эжемдерге, атамдарга да ушу баарыбызга тынччылык, күйгөндөргө карындашчыларына бардыгына. Рахмат, чоң рахмат, сиз да бактылуу болуңуз. Нурлан да ушу алышта жүрүшөт, ден соолуктар болсун, бала чакасы менен тынч болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Рахмат, рахмат. Урматтуу Нурлан мырза, Гүлжан айым, мынакей сиздерге дагы энебиз дагы ыраазы болуп, алары да ошо энебиздин балдар кыздары дагы ыраазы болуп, мынакей сиздин бүгүнкү уюштурган сюрпризиңизге баары ачылгын айтты. Андан кийинки маекти улайбыз. Канакей келиндер. Ана чоң келин деген бул келин деген сөз өзү негизи аябай ыйык сөздөрдүн бири да. Энебизди балким 80ге чыгарган ушул эже болуп жүрбөсүн балким. Себеп дегенде ушул айымдын колунан даамдуу тамактарды, кереметтүү тамактарды,
жеп отуруп, жакшы сөздү угуп отуруп, ошо 80ге билинбей эле чыгып, азыр 80ге чыкты деп энебизди мынакей урматтуу көрүүчүлөр эч ким ойлобойт. Кудай буюрса 100 жаштагы тоюна келебиз деп ниет кылабыз. Мына келинге сөз Ошол беребиз. күнгө жеткирсин Аллам. Биринчиден ушундай күнгө жеткирип аткан Аллага миң мертебе чексиз шүгүрлөр болсун. Эненин бейиш энен таманында дейт, ушу апамдын батасы баягы жакшылык, ийгилик болсо, ошол нерседе эненин батасы бар дейт да. Ошо эненин батасы, эненин дуасынын негизинде ошентип ийгиликтерге жетишет экенбиз. Апа, биз сизди жакшы көрөбүз. Биз апамдан тарбия алдык, таалим алдык. Апамы карап түздөндүк, апама сезип турабыз. Айттырбай нетпей эле. Көп жашаң апа, бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, жашнакай болгон. Атам жөнүндө чындап мен дагы айтып кетким келет. Атам асыл адам болчу. Атам истегенде мен да жашып кетишим мүмкүн. Бейишин берсин. Атам болгондо атам дагы бирге, апам менен бирге болмок. Эми калганга эл журт тынч болсун, эл ичинде, журт ичинде. 90га чыкмакпы? Биз тынч бололук. Ошол анан ошо алыста жүргөн бала, Гүлжандар аман болушун, тынч болушун, бардыгы эле. Ким болбосун, кимдин баласы болбосун, бардыгы аман болсун, бардык энелер бактылуу болсун деп айткым келет. Бүт эне бактылуу болсун. Мен айтканыңыз келсин. Бүт эне бактылуу болсун. Аксакалыбыз дагы энебизди колун сууга салдырбай, жаман сөз айтпай баккан үчүн мына ушул кезде дагы гүл күчтүү болуп 80ге чыгып отурат. Кээ бир нерселер өмүрдүн узарышы айрым учурда 50% ушул эркектен да сезет. Көз каранды турабы? Жолдошунан да көз каранды дегенде мынакей. Калганы келиндери. Көз ачып көргөндө келин бар, берсе келин. Көз ачып көргөндөгү келин дегенде кандай түшүнөсүз? Келиңиз эми мынакей. Ооба. Келиңиз. Сиз кыз болосузбу? Небере кызы мынакей. Небере кызы деген бул дагы башкача сөз. Ерландан алып келет, небере уулу. Эрлан деп, Эрлан да чакырыңыз, ооба. Небере кызы, небере уулар. Мынакей аты жөнүңүз ким сиздики? Эрланды айтып кой бирок. Атыңыз ким? Саламатсыздарбы биринчиден. Куш келипсиздер. Сиздер дагы. Аты жөнүм Орозова Фируза. Ошо экинчи баласынын чоң кызы болом. Апам жашы кут болсун, чоң энем жашы. Эми апам өстүргөн үчүн апа деп калган. Апам жашы кут болсун, 80 жашы. Ошо арабызда эле сый урматыбызда, башыбызда, төрүбүздө эле жүрө берсин. Апама ден соолук каалайм, өмүрү узун болсун. Неберелердин, чеберелердин, балдардын, кыздардын сый урматын көрүп төрүбүздө жүрсүн ар дайым. Оорубай жакшы жүрүң апа. Мынакей экинчи уулунун чоң кызы. Фируза айымдын сөзүн уктуңуздар мынакей. Ошо менен катар ушу эжелериме ден соолук, баардыгына узун өмүр, баардыгына жакшылыктарды каалайм. Ар дайым ушинтип дасторкон жайылган дасторкондун үстүндө жүрөлү, жакшылыктарда отуралы. Кел, берке. Нер көтүр. Апаң жанына отур. Сен де апа дейсиңби? Апа десе кысканча эле. Фируза айым сөзүн бүтүрүп койсун мынакей. Апама арнаган ырым бар эле ошо. Дүйнөдө тирүү басып жүрсөңүз болду. Карааныңыз канча бизге жөлөк болду. Алыста жүрөмүн, кысага жетпей, апакем аман болчу, аман болчу. Мынакей рахмат, мынакей азамат. Сонун ыр тизмеги мына жанында отурган мырзадан дагы маек алалы. Сиз кимис болосуз? Бүгүнкү күндүн себепкери ушул азыркы отурган адамдардын куту ырыс кызы деп койсок да болот да. Жарыгы деп да койсок болот. Ушул адам тууралуу айтып берсеңиз. Бул мен энем болот. Эң кичинекей апам болот. Бул мен энем болот да дегенде эле сүйлөп койдуңуз го сиз. Макул бериңиз, тамаша. Мен апам мен ушу багып чоң айткан да. Апа дейм да. Жакыныраак отуруп мындай колуңузду таштап, даалысына кучактап мындай бир эгерде чын эле ушул жакшы көрсөңүз да, мына сиз дагы жакын отуруп бираз мындай бир. Кийинки мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул образ кийинки муун үчүн сабак болуп калсын деген чоң бир идеология. Эгерде жакшылап билген адамга, туйган адамга уланта бериңиз. Ушу мени багып чоң айтты. Мен өзү эң чоң баласынын баласы болом, чоң баласы болом.
Ömrü uzun bolsun dagы, көп жашасын, 80 жаш мааракесин Белгилеп отурабыз. белгилеп атабыз. Балдары, кыздары, неберелери баары билет. Омин айтканыңыздар келсин, мына жакшы тилектер билдирилип атат. Апама дагы мындан дагы каларыз. Сизде бир ырт окуп койбойсузбу? А? Ырт окуп койбойсузбу? Эрим жок. Анда кала тилегиңизди уланта бериңиз. Муну билгенде мурда растанып турбакмын. Бул сюрприз. Сүйлөп бериңиз. Şu men de kalarım. Bundan da көп жашасын. Bay bergen жақсы жашасын. Алар үстүн бешереске бар болсын. Айтқаныңыз келсін. Баарыбыздын сыйыбызды көрүп жүрө берсин ошо. Жакшылыктарыбызды, Балдар, кыздарын, неберелерин, сыйларын көрүп. Рахмат. Мына сиздерге берген бата менен, ушул ыйык адамдын сиздерге берген намазындагы батасы менен, тилеги менен сиздер жашынакай болуп уланып келатасыздар, чоңоюп келатасыздар. Жакшы бир бактылуу көз ирмемди өз башыңыздардан өткөзүп келатасыздар. Мына ушул адамга тийиштүү бул сөз. Мына ушул энебиздин батасы менен калган баягы муундар агарып көгөрүп келатат. Эне мына ушул сөз сизге арналат. Кып-кызыл гүл жайнаган. Башынан баштайлы. Эже башынан баштады. Кып-кызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр өтсө кайтарылбай. Мынакей энебизди үнү жетип атат, сиздин үнүңүз жетпей атат мынакей. Уланта бериңиз. Унутуп калдым буя. Бирок үнүңүзгө береке, үнүңүздү жеткенине ушунчалык биз суктанып атабыз. Чындыгында мынакей небереңиздин үнү жетпей калды, мойнуңуз каласызбы? Жок, апам өзүрдасын деп атпайм ба. Бирок ушунча ырырдаганыңызга Кудайга миң мертебе шүгүр деш керек. Мынакей неберелериңиз ыраазы болуп отурат да. Кийинки сүйлөй тургандар барбы? Энебиз тууралуу сүйлөй тургандар барбы? Азыр урматтуу ушул энебиздин кыздары жана сөз бердиңиздер эле. Жакшынакай кылып ырдайбыз депчи. Энекебиз өзү ырдагандан кийин эми кыздары бир аз уялыңыздар, эми ырдап коюңуздар. Эми энегибиздин ырын көрдүңүзбү? Үнү өзгөрүр элек. Жада калса. Болбосо энеген катурдайсып. Кана келини бир шиңгил ташты өрөдө отурам да. Кана келиндер негизи мындай сөзгө дагы тирликке да чебер келет. Келиңиз бир кайненеңиздин жанында отуруп бир эстеликке бир 4 куплет. Жок, эмес. Ошол оңойраак. Кана сиздин үнүңүз жакшы экен. Эже, үнүңүз сонун экен, келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эмне үчүн мындай кылып улам эле талап коюп атам, себеп дегенде эстелик болуп калсын. Жарык түнү жашоо берген энекем, баскан жолуң биик асфальт белекен, жан кеткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска толы белекен, кайрат күчүң аска толой белекен, балаң үчүн төккөн ысык мейирим, айтып бүткү сайыланга тең экен, жан кеткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска толы белекен, кайрат күчүң аска толы белекен. Рахмат, мынакей эне. Бул бардык ушул бүгүнкү жасалып аткан сый сизге арналат. Бүгүн эле эмес, буга чейинки дагы сыйын баары сизге арналат. Мындан кийинки дагы сыйлардын баары сизге арналсын. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуга окшогон мындай сиздердин да жашынакай бир бактылуу чөйрө менен жуурулушкан ушундай тууган урок балдарыңыздар болсо, мынакей ушундай бир образды сиздерге мисал үчүн деп туруп тартуулап жатам. Урматтуу
бүгүнкү ушул энебиздин жакшынакай болгон 80 жылдык мааракесине катышып аткандар дагы сүйлөй тургандар болсо сүйлөшсүн. Анан болбосо энебиз баарыбызга жакшынакай болгон батасын берсин, э? Демек башка сүйлөшүүлөр жок, энебиз бата бере берсин андан. Болду. Ушу бала чаканын баары эсен болсун, бар болсун, бай болсун. Кудай ушу балдарыма бак берсин, ден соолук берсин. Балдарыма, кыздарыма, неберелериме, чеберелериме чейин ден соолук берсин. İşleri ийгиликтүү болсун. Эч оору сыркоодон тышкары болушу балдарым. Менин астымда, мага ушу тиги дүйнөгө кеткенимде баардыгы тегеренип туруп, мага Куран окушсун. Ушуларды аябай тилеп отурам. Ушулар бактылуу болсун, эч жамандык көрбөсүн. Бала чакаларынан урмат сый көрсүн. Мендей болуп карышсын, менден эм узак өмүр сүрүшсүн. Bala çakasının bardıq kızından kızmat görüp, ulundan urmat görüp, sığ urmatla jürörsün. Gelinlerim, baldarım, kızlarım, neverelerime çeyin tınçaman bolsun. Eş ömürler uzun boluyor, eş jamandık görüp oynap gülüp dursun. Amin. Ene, мындай үмүт болду, мындай бир ниет да. Şu biz ушул программаны уюштурганга чейин бир жериңиз көңүлүңүз чөгүп турган болсо, азыр ушул процесс өтүп кеткенден кийин ушул мына ушинтип жаркырап, жашынап, ырдап, туугаңды тосуп программа тартылгандан кийин бир аз билинбей калдыбы? Ден соолугуңуз бир аз, көңүлүңүз көтөрүлдүбү? Толкундап кетти там. Программа жактыбы эне ушундай, сюрприз жактыбы эне? Мындай кылат. Телевизордон чыгарат деп ойлогом да эмесмин. Майли. Ушул балама каллашып. Нурлан балаңыз менен болсун, оорубай сыркабай жүрсүн, бирөөнүн элинде жүрүшөт. Kızları dağı, özde, ayarı dağı, bari baktırı ol, den soğuluğu çın bolsun, eş jamandık görüşpösün baldarım. Şu meni estep, şunca sıylaşıptır, uşlarga, men kaltağa şükür geltirem, Kudağa şükür, bardı öyle, şükür, baldarım bar şükür, Kudağa şükür, şuların bardığına sıyınıp, sıyınıklanmışlarga tova kılamışlar, bardı Kudağa şükür, bardığı jakşı, özü menen özü oldu, baldarım özü menen özü, kızlarım özü menen özü. Bargan жерine bari tınıp tınçıp oturuşat. Şularga jakşı tarbiyani bergen ekem, yaşında törep çoğoysam dağı, Kudağa şükür. Yüzürün görüp Kudağa şükür, şu balam beni taza olsun şu. En kişinekey balam şu işleri, iyilikte olsun şu. Keni taza olsun. Nurlan balаңыз эң кичинекей балаңыз ба? Uğurdan en kişinekey. Бар, ең кичинекей. Өмүрлөрү узун болсун, ошол. Kızım var, azır gel alba. Алыста жүрүп, апамдын үнүн угуп, апамдын элесин көрүп, кадр аркылуу, ошол менин программасы аркылуу кусалыгым, сагынычым жазылып турат. Өмүрзагынем тез жет дегенден мен ушул жолдун агысына карабай келдим да. Бунун баардыгы өзүңүздөр үчүн архив болуп калына турган тасма, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей Турсун энебиздин жакшынакай болгон туулган күнү 80 жаш торколуу тою деп да койсок болот. Жакшынакай учурун элес кылып, мына ушул Турсун эненин үйүнө калтырып атабыз, ушул менин энем программасына киргизип атабыз. Сиздердин да ушундай жакшынакай бир конокторуңуздар болсо, ушундай жакшынакай бир туулган күн ээлери менен кошо жуурулган салтанаттуу иш-чараңыздар болсо, анда биз менен байланышсаңыздар болот. Siz kimisi olursunuz, bir kayrılıp bir enebizge bir жакшынакай sözüңüzdü айтып турандан кийин куттасаңыз. Мен тайнем. Биз Алайданбыз. Алайлык кызы, кереметтин кызы болуп. Çevre деген бар. Çevre. Биз неберелерибиз да. Неберелери ушул. Тайнем 80 жылдык юбилей болуп атат. Тайнеме да ден соолук каалайм. Биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Амин. Ар дайым жүзүнөн күлкү кетпей, ушинтип неберелердин, чеберелердин маңдайында ак батасын берип биздин жаныбызда бар болсун. Амин айтканыңыз келсин акей. Бул чебере болуп калабы эне? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Турсун энебиздин чебереси. Сиздин кызыңызбы? Жок. Жа, бул сиздин кызыңызбы мынакей? Мынакей мындан өткөн бактылуулук барбы эне, турабы? Мынакей. Бул чеберенин жыты кандай болот эне? Адеколондон жок. Адеколон дең. Мындай адеколон жок деңиз, э? Чебере небере. Өзүң балаң анан ширин болот экен. Туура айтасыз мынакей. Жакшынакай салтанат болуп турабы? Ушу небере келини катары. Тайнем
Өзüm тайнемде эле көрөм, анан кары жашы өткөн үчүн кайраттуу кемпир. Өтө. Мен келгенде дагы мындай түп-түз басчы эле. Эми азыр кичине мындай болуп калды. Ушу. Сонун сүйлөп турсаңыз эле, сонун тамактарды берип турсаңыз эле кайра мурдагыдай түзөлүп калат. Чөнтөгүн толтуруп пулдан салып турсаңыздар эле, ошо караганда ошол да. Кана? Кайрат күч болот. Жок, сен отур. Бул мен балым. Бул Эже мына ушул азыр жакшы сөздөр болду башында, мына өзүңүз деле күбө болдуңуз окшойт. Мына ушул энебиз тууралуу бир-эки ооз сөз сүйлөп койсоңуз. Ким менби? Ооба, сиз. Мен ушу апам мен колумда жакшы. Сиздин колуңузда эне. Ойбо, мына ушул адамга ыраазычылык билдириш керек. 80ге чыгарган кишини издеп жүрөбүз жаратан беричи. Көрсө сиз турбайсызбы кана? Кантип чыгардыңыз? Биз секреттери барбы, жокпу? Ден соолукта болсун ушу апамдагы. Оорубасын. Бактылуу карлык берсин Кудайым. Амин айтканыңыз келсин. Амин. Дагы Кудай берген жаштын жакшы күндөрүн жашай берсин. Ден соолукта болуп. Вот ошондо сиз бул үйдүн эсисиз, ошондо же кандай болуп калат? Бул азыр небереники. Тиги айылдагы үй. Айылда. Үчүнчү баласы, азыркы ачки тагынган үчүнчү баласы. Болду. Мынакей. Жаңы эле ушул коноктордун катарына дагы бир адам кошулду. Сиз сүйлөп туруп анан кийин өтүп берсеңиз болот. Сиз ким болосуз? Атым Омарбек. Чоңунем небереси болом. Небереси. Ушу энебиз тууралуу бир жакшынакай өзүңүздүн сөздөрүңүздү. Энебиз тууралуу, ушу энебиздин колунда чоңойдук. Жаш малыбыздан баштап. Ошо энебизди туулган күнүбүз менен куттуктайбыз эне. Ошо өмүрүңүз узун болсун. Сиздер кеттиңиз. Келиңиз, куттуктай бериңиз. Каяктан куттуктайсыз? Бияктан куттуктайсызбы? Мына жеңем бар, мен да келдим. Мына мен сизди ошол жерде бирөө окшоштуруп койдум. Сүйлөгөн окшойт деп ойлоптум. Ошо окшоштуруп коюптун. Ооба. Сенеме жакшылыктар каалайбыз. 80 жашы кут болсун, жүзгө чыксын, ар дайым ушу балдардын жакшылыктардын төрүндө сый урматыбызды көрүп жүрө берсин жакшы күндөрдү. Ошону эле каалайбыз, жакшы күндөрдү жүрсүн. Эч кимибизде жамандык болбосун, ар дайым жакшылыкта башыбыз биригип, ошо төрүбүздө энебиз сый урматыбыз болуп жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин. Сиздер дагы ошо энебиз сыяктуу жакшынакай жашка жетип, небере чеберенин сый урматын көрүңүздөр, Эми мына ушул небере келин ушул үйдүн ээси катары. Мына ушул энебиздин ушундай бир сюрприз уюштургандагы учуру сиздин үйүңүздө болуп атканы да бир өзгөчө бир көрүнүштөрдүн бири да. Буга эмне дейсиз? Буга жакшы карайм. Жок, бул нерсеге сүйүнүп атасыз да, туурабы? Энебиздин 80 жылдык мааракесиндеги сюрприз сиздин куттуу үйүңүздө болуп атат да? Ооба, биз күтпөдүк эле. Эми бул бизге сюрприз болду да. Сюрприз болду да? Ооба, бир эле энебизге эмес, бизге дагы. Энебиздин өмүрү узун болсун да, дагы көп жашасын. Чың болсун, көп жашасын. Шөктөрдүн көпү болуп, уулубуздун урматын, сыйын көрүп жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Эми энебиздин небере чеберлери менен бул эми өтө эле аз учуру, эми баардык неберелердин баары сыртта жүрөт дегендей, бул бүгүнкү күнгө сюрпризге туш болуп калгандагы неберелери. Урматтуу көрүүчүлөр, мисал үчүн Менденен программасында көпчүлүк комментарийлерге назар бура турган болсок, көпчүлүк айтат, ушул алып баруучуну дагы дасторкондун үйүнө киргизип, же бир чай берип койгонго жарабаптыр деп дагы ушундай бир комментарийлер кетет. Мына мен дасторконун үстүндөмүн, арай көз чарай турсун, энебиздин ыйык энебиздин болгону дагы 80 жаштагы
Жакшынакай Торкулу мааракесин белгилеп аткан учурда мен дагы ушул эл катары дасторкондон ооз тийип Жакшынакай болуп батасын алып болдум. Азыр энебизге мына ушул учурдан пайдаланып Жакшынакай кылып туруп эне менин энем программасын көрүңүздөр деп койбойсузбу? Бир төрдө отуруп туруп. Лайк басыңыздар деп коюң. Ошентип коюң. Мындай кылып коюң эне. Катталыңыздар, лайк басыңыздар деп коюң. Мына өтө өзгөчө бир учур болсун. Шуну анонс кылып коюп коеюн. Кандай кылып? Менин программасын көргүлө. Бар телевизор карай тургандардын баардыгы мени көргүлө качан. Лайк баскыла. Ушуларды баардыгыңар көргүлө, сыймыктангыла, мага суктангыла баардыгыңар. Лайк баскыла деп коюң. Лайк баскыла деп коюң апа. Лайк баскыла. Лайк баскыла. Катталыңыздар. Рахмат. Энебиздин учурунда деле ушундай заман болгондо, ушундай коом болгондо энебиз деле лайк баскыла, катталгыла деген сөздөрдү аябай жакшы өздөштүрмөк. Бирок энебиздердин убагында коом менен азыркы коомду энебиз жогоруда өзүнүн сөздөрүндө билдирип кетти, кандай болгонун. Ал коом таза болгон. Азыр аралаш коомдо жашап жатабыз. Бабушка, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, доброты, красоты. Чтоб ты всегда оставалась такой же милой, хорошей, доброй. С днем рождения. Бабушка, с днем рождения. Желаю красоты, доброты, чтобы был ты милый, хороший. Люблю бабушку. Мынакей урматтуу менин программасын көрүүчүлөрү, сиздер дээрлик жарым сааттан ашык убакыт бою Турсун энебиздин жана Турсун энебиздин жанындагы Жакшынакай болгон бактылуу адамдардын, дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардын учурун сиздерге мен тартууладым. Дагы бир учурун сиздерге тартууладым. Эгерде сиздерде дагы ушундай бир Жакшынакай энеңиздер болсо, атаңыздар болсо, апаңыздар болсо, куттуктап калганга шашыңыздар, ал үчүн мага кат жазыңыздар. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Лайктан аянбай басыңыздар. Кийинки курсанчылыктан, кийинки ушундай жакшы сүйүштөрдөн жолукканга чейин эсен аман туруңуздар.